Ассаламалейкум, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Түз эфирде насихат берүүсү. Андыктан ошол Facebook'та, TikTok'то жана ошондой эле Марватов насихатта суроо сунуш пикирлер болсо жазсаңыздар болот. Бүгүн биз ошол сиздер менен чогуу ошол аборттун мамлекетке пайдасы, зыяны жөнүндө сөз кылайын деп атабыз. Андыктан көргөн билгендер болсо, сунуштарыңар болсо, насихаттар болсо жазсаңар, айтсаңар болот. Биз устазга беребиз. Бүгүнкү биздин суроолорго, элден келген суроолорго жооп берүү үчүн хирург, врач, дин алымы, коомдук ишмер, бир нече китеп, плакаттардын автору Өзбек Азиз Чотонов келген. Ассалам алейкум. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Ажиканда TikTok'та да суроолор өтө көп келип атат. Анткени бир аз TikTok эртерээк баштадык эле. Бүгүнкү теманы ачып бериңиз анда Ажика. Мына тилекке каршы биздин мына коомубузда, өзү кыргыздардын коому, Кыргызстанда. Ушу Кыргызстанда, кыргыздарда эң тартипсиз, эң бир адепсиз, тарбияланбаган биз болот атабыз. Тилекке каршы биз ушу жанагы эмен өзөгүн түшкөн, Кыргызстандын өзөгүн түшкөн биз болот атабыз. Эң көп жанагы туура эмес нерселер, түрмөнүн 90% кыргыз, карылар үйүнүн 90% кыргыз, жанагы тууп таштап кеткен 90% кыргыз, аборттун 90% кыргыз. Биз болуп калды, биз. Тилекке каршы эң мындай интеллект жагынан, жанагы окуу илим жагынан эң образованный биз. Ушу бүт калктардан бери эң образованный, высший образованный эң эмес биз. Бирок эң тартипсиз, эң неуспешный андай. Жашообузда да, үй бүлөдө да тынччылык жок. Үй бүлөдүн баары уруш, талаш, жаңжал, кубалашуу, ажырашуу, мушташуу, союп таштоо, кулагын кезип, мурдун кезип биз да. Тилекке каршы эң тартипсиз биз болуп калдык. Тилекке каршы. Анан ушундай эң бир аябай коркунучтуу кылмыш да бул, жанагы баланы өлтүрүү, ошо адам өлтүрүү да күчөдү азыр бизде. Канча киши муну өлтүрүп атат, мушташ өлтүрүп атат, жолдон мушташ өлтүрүп атат, ресторанда мушташ өлтүрүп атат, дагы башка болот да. Анан мына эми ошону алыс келгенсип эң мына аябай коркунучтуу бул аборт болуп атат, аборт. Мына өткөндө депутаттардан бирөө чыгып айтты, депутаттардан. Мына бир ай болду элек, жылына 24,5 миң аборт болот деп айтты. Урматтуугандар, жылына 24,5 миң кишини өлтүрүү деген сөз бул. 24,5 миң киши. Бул ишо дагы жанагы официалдуу, жанагы официалдуу шабашка түрдө будан да көп болот аборттор. Жана гинекологдор ошо жана балдарыбызды өлтүрүп окатылып жүрүп булар. Булар ойлойт, оңой эле иш кылып атат. Бул жерде 3 кылмышкер бар, 3 кылмышкер. Бирөө жанагы бозутуп таштаган эркек, же күйөөбү аборт кылганга макул болгон. Аборт кылып салбайсың деп заказ берген. Экинчи жана аял аборт кылдырып аткан. Анан үчүнчүсү гинеколог. Урматтуугандар, кутулбайсыңар. Адам өлтүргөн катары соттолосуңар. Кыямат күндө адам өлтүрдү деген статья менен соттолосуңар. Бул унутулбайт. Урматтуугандар, кыямат күндө ким чаңдын ордуунча кылмыш кылса жооп берет дейт. Ким чаңдын ордуунча жакшылык кылса жазасын алат дейт, жанагындай. Ошону согунат. Анан кыямат күндө урматтуугандар, кача албайсыңар. Бул өтө страшный, бул өтө коркунучтуу. Эң кылмыштын эң оору ушул жанагы ширктен кийин адам өлтүрүү. Урматтуугандар, эмне деген жоопкерсиздик, эмне деген адепсиздик, эмне деген уятсыздык ушул аборт. Ажика, суроолор өтө көп болуп кетти. Биякка да жооп бериңизчи. Суроолор өтө көп, бүгүн тема актуалдуу окшойт абдан. Исламда аборт кандай учурда уруксат берилет дейт? Абортко жана урматтуугандар, жанагы апасына эме келсе, жанагындай коркунуч, өлүм коркунучу мисалы төрөй албайт десе, мына ошондо аборт болушу мүмкүн, уруксат болушу мүмкүн. Андан башка эме жок, урматтуугандар, жол жок. Ошон үчүн анткени аябай чоң күнөө, урматтуугандар.
Жана эле келип мына уламдан эле боюна бүтүп калыптыр. Мына алдырып берүү ал эң жанагындай кылмыш болот да. Ошондон мына 4 айда жаны кирип калат дейт эмеси баланын. Мына ошондо урматтуулар, ошондон баштап ким аборт кылса, ошонуку жанагы адам чын адам өлтүргөн болуп калат да. Ажеке, ассалам алейкум дейт. Үй бүлөдө эң негизги жоопкерчилик кимде? Аялдабы же күйөөдөбү? Ошол аборт маселесинде. Аборт маселесинде эң эмеси жоопкерчилик чоңу эркек. Бирок эркектин тилин албай аял кылса, аял жооп берет да. Мына мындайда бизде коомдо мына аялдар тил албай калды да. Мына кыздар чоңойгондон кийин атасынын тилин албайт. Ар ким менен жүрүп атат. Кыз жигит болуп жүрөт. Мен өткөндө айттым, мына кыз жигиттен арам бул урматтуулар. Анткени кыз жигит деген бул сойкулук, бул нике эмес. Нике кыйып койсо, анан кийин түнү жата бергиле. Анан бирок никеден мурда эч кандай бул башка эркекте өтөт. Сен сүйгөн жигитиң болсо башка эркек да бул. Еще али закон болуп элек да, закондош элек. Нике кыйып, ошондон баштап законный болот отношения. Андан мурда бул зина болот, урматтуулар. Даже кучакташып жүргөнүңөрдө зина. Ошо көчөдө өбүшүп жүргөн, кол кармашып жүргөнүңөр зина болуп өтөт. Ассалам алейкум ажеке. Күйөө аялын түшүнбөй жатса, же тескерисинче болсо, эмне кылуу керек? Эмне болсо? Күйөө аялын түшүнбөй жатса, же тескерисинче болсо, эмне кылуу керек? Бири-бирин түшүнбөй жатса, урушуп талашып турганда кетириш керек анда, ажырашыш керек. Эмне деген, экөө эки жака сен үйгө кирсең ал чыгат, сен чыксаң ал кирет, сен турсаң отурат, сен отурсаң турат, сен күлсең ал ыйлайт, сен ыйласаң ал күлөт. Эмне деген ушу жашоо болмок беле. Ошондо тез ажырашыш керек анда. Башынан эле жакшылап ошону текшериш керек, жакшылап караш керек, урматтуулар. Жанагы бул сага жарайбы аялдыкка? Өзү бул үй бүлөгө жарайбы? Эркеги аялбы? Карагыла. Сурагыла, жакшылап сурагыла. Жарайбы бул үй бүлөгө? Анан кээ бирлери бар да, күйөөгө чыгып анан кийин бул жалкоо экен, бул акмак экен, бул акча табылбайт экен деп, көзүңөр бар да карабайсыңарбы? Өзүңөрдүн акылыңар жетпесе, ата-энеден сурагыла. Өзү негизи ата-эненин уруксаты менен чыгыш керек күйөөгө. Бала да, жана биринчи жолу үйлөнүп аткан бала да ата-эненин уруксаты менен алыш керек. Ата-эненин макулдугу менен, ата-эненин батасын алып үйлөнүш керек. Мындай эле келип, мага жагып калды деп эле үйлөнүп атпайбы азыр? Ал туура эмес, урматтуулар. Анан ошо результат ошо болот. Анан кийин конечно түшүнбөйсүң. Сен келип туруп, эмнеге акча жок десең, ал каяктан тапмак? Башында эле ушундай болчу да. Башында эле ал таба турган эмес болчу, багалат эмес турган. Анан экинчиден элдер ойлойт, аялдар, кыздар ойлойт да, мени комфортабельный багыш керек. Мына бир ханышадай кылып багыш керек деп. Анда эмес, сен карабадың беле, бул ханышадай кылып багалбайт экен. Жанагындай чоң той өткөрүп койсо ойлотсуңар да. Бул эми мени жыргатып багат деп. Мингеним Мерседес, кийгеним итальянский сапожка деп. Андай болбойт, урматтуулар. Мына чыктыңбы, ошо менен эми өмүр бою ошо тагдырыңды көтөрүп жашашың керек. Болду. Бир чыккандан кийин бул жаман экен, экинчиге чыгып, анан экинчиден бирөөдү туп алып, үчүнчү жаман деп, төртүнчүгө тийип, төртүнчүдөн дагы туп алып, анан ойлойт, мына жыргалды жашоо деп. Мына ошол биздин тартипсиздигибиз, биздин жана тарбиясыздыгыбыз ошо алып келип атат кесепети. Кыз жигит болуп жүрүп, боюндан алдырдым, кимге күнөө жазылат дейт ажеке? Экөөңөргө тең жазылат. Экөөңөргө тең жазылат. Тиги анткени сен никеге чейин жашабашың керек аны менен. Жата каласыңар. Бир жакшы сөз айтып койсо, бир шоколад алып койсо, жата бересиңерби? Малдай болуп, эчкидей болуп. Шундый деген эме бул силер адамсыңарбы же малсыңарбы? Мал деген ошондой болот. Малдын табияты ошондой. Кочкор келет, жана теке. Болду.
кошула берет. Аларда жок жанагындай биздикиндей закон жок. А бу жерде адамбыз да биз. Адам болгондон кийин мен буну менен үй бүлө куруп, анан кийин ушундан төрөп, анан бактылуу болоюн. Келип сага бир комплимент айтып койсо жата калат экен. Бир гүл берип койсо жата берет экен. Эмне деген акылсыздык, акмактык. Кичине күлүп койсо эле, жылмайып койсо эле жата кала бересиңерби? Барып эле кучагына илинип эле. Эмне деген эме? Мына ошо биз урматтуу тургундар, тарбия ушундай да. Мына эркектин тарбиясы жоктугу да ушундай. Келип бирөөдүн кызы бул. Бул бирөөдүн карындашы. Бул келечекте эне балдарга. Анан келип алып бозуп таштап кетөрүп. Эмне деген? Кайтар дүйнө бар да ачке. Бул кайтар дүйнө. Эртең сени да ушундай, сенин карындашың да бирөө ушинтет, сенин аялың да ушинтет. Мисалы, мына эркектер бар, күйөөү бар аялдарга да бар экен. Аларды деле алдап солдоп буза берет экен. Жанагы 8-март деп, чужой эркек чужой аялга берген болбойт гүл пүлдөрдү. Подарка. Эч кандай подарка. Жанагы акмак аялдар алып атты. Албаш керек. Башка эркектерден. Подарканы. Эч кандай подарка. Подарканы бир гана күйөөң бериш керек. Күйөөң, балдарың берсе, болот подарка. Анан берден келип гүл берсе эле сүйүп калат бир заматта гүл берип кой деп. Мен бирөөдү көрөм, жанагы акациянын же верба. Мындай бутак. Бутак эле, ал гүлдөбөйт эле. Ошо бутакты эле алып туруп берип алып туруп, анан кийин ошо барып жата берет ошо кыздар менен. Ачке, 40тан ашык суроо күтүп атат. Аял күйөөсүнө, күйөө аялына кандай мамиле кылса, Алла ыраазы болот дейт. Мына урматтуугундар, бул жөнөкөй нерсе эмес. Мына күйөө аял деп үйлөнгөндөн кийин экөөүндө тең эме болот, милдеттенме болот. Эркек киши мен сени багам дейт. Мен сени кийиндирем. Сен атаң, энең кылганын бәрин мен жасап берем сага. Мен сени сүйөм. Ата энесинден да жакшы сүйөт. Мына күйөө деген ата энеден да жакшы деп айтам да, ата энеден да жакшы сүйөт. Күйөө. Күйөө ошо түнү күнү ошонун жанында болгузат керек болсо башталганда. Анан кийин келип жанагындай туура эмес кыймылдар башталганда жанагындай косяктар. Тил албай, тескери жасап, өзүн карабай, да бир нерсе болгондо эркек акырынан баягы эмесин баары калып калат, ышкынын баары. Эмесе ошо жанагы алам деген эркек, жана ашык болгон эркек, сенин ата энеңден жакшы көрөт. Анан келип эле ушу эмелерди кое берет да мындай претензияларды. Муну чыдаш керек. Үйлөнгөндөн кийин чыдаш керек. Аял кишинин милдети моюн сунуш керек. Эң чоң милдети. Күйөөнө моюн сунуш керек. Мисалы мен айтам, мына завод, фабрика жана швейный цехте иштегенде силердин начальниңер болот го, начальник. Шеф, бригадир. Ошонун тилин аласыңарбы? Аласыңар да. Сенин машинең жаман машина экен. Сенин цехиң жаман цех экен. Муну столдоруң жаман экен дейсиңер да. Мына келдиң, көрдүң, цех турат, ичинде 100 киши иштеп атат, 100 портной иштеп атат жана швеялар. Көрдүң станокторун. Анан келип айтат, мына станокко сен иштейсиң деп. Анан кийин макулдайсың, анан кол коесуң договорго. Анан болду. Эми сен андан кийин айтпа, сенин станогуң жаман экен, сенин столуң мындай экен, айлыгың аз экен деп. Бүттү мына башталганда договор болгон. Мына 35 миң сом аласың, 50 миң сом аласың. Ушуга ушунча иштейсиң, мынча саат иштейсиң, же мынча норма аткарсаң, мынча сом аласың. Болду. Анан мына ошо эмеде ошондой. Үй бүлөдө ошондой. Күйөөүң шефиң, күйөөүң сен эмең директоруң, башкаруучуң. Болду, ошонун тилин алыш керек. Ал бүгүн иштебей эле койсо иштебейсиң. Бүгүн заказ түшүп калды, көбүрөөк иштейли десең, иштейсиң. Болду ошондой. Анан келип күндө аны менен урушуп, талашып, претензия айтканга сен укугуң жок. Мына күйөө деген керек болсо ата энеден да жакшы карайт. Ата эне алып бербеген, ата эненин үйүндө
жанагы китайский пакет эмелер менен тапочка менен өскөнсүң. Китайский жанагы кышында да жука куртка менен жок. Ошондо унчукпай жүргөнсүң ата-энеңде. Анан күйөөүнө келгенде эле ушулда курткабы, ушулда пальтобу, ушулда сапожкабы деп отур да. Аял иштеп, күйөөсү үйдө жатса, ушул туурабы дейт. Жок, ал туура эмес, урматтуулар. Мына күйөөдүн парызы аялды багуу, аялды кароо, оокаттандыруу, ал эркектин парызы. Бирок жанагындай королевскийде эч ким гарантия бербейт урматтуулар. Жанагыдай өтө комфортабельный жизнь, жанагындай бейиштегидей жок. Кээ бирлери может мүмкүн бай, алар эми миллиардка бирөө да. Калган адамдар эч ким гарантия бербейт, бирок элдикинен кем эмес, орточо бирде өйдө, бирде ылдый жашоо бул нормальный жашоо деп атат. Ошондой болсо унчукпай жашаш керек. Анан бирок эркектин парызы урматтуулар. Аялыңды жумушка иштеткен бул туура эмес урматтуулар. Шарият боюнча күнөөкөр болосуңар. Эгерде оокатыңар жетиштүү болсо, анан келип аялыңарды иштетсеңер, аялга чык ишке деп. Анда күнөөкөр болосуң. Анан бирок жанагындай шарттары жакшы болсо, анан кийин жетишпей жатса, анда аялды иштетиш керек. Сөйдөн да урматтуулар, мынагу үй аялдыкы. Көчө эркектики. Эркек көчөдө жүрүш керек. Барып оокаттабыш керек, издеш керек, иштеш керек. Аялдыкы үй, мына үйдөгү жумуш, майда чөйдө жумуштар. Анан ошо жанагы баланы төрөө, багуу, тарбиялоо, мына ошол аялдыкы. Анан аялды чыгарбаш. Эгерде аялыңарды чыгарсаңар, үйүңөр такыр башкача болуп калат урматтуулар. Үйүңөр жанагы кабырдай дейт, кабырдай. Үйдө жанагы эме жок, баягы тынччылык, рахат, сакина деген рахат урматтуулар, рахат. Ошо үй деген ошо рахат болуш керек. Мындай эзила турган, мындай рахаттана турган жер болуш керек. Анан сол үйүңөр келип жанагындай муздак мөрзөдөй, чужой үйдей, эч ким үйдө жоксуң кечке чейин, анан кечинде келесиң, анан кийин бири-бири менен урушасың. Анткени үй муздак, үйдө жанагындай аура жок. Жанагындай боорукерлик жок үйдө. Үйдө мисалы жана боорукерлик, рахат, ушундай бир аура болуп турушат. Ошону аял үйдө постоянно создавать этип туруш керек. Аял. Ошо аял үйдө болсо назик болот. Мүнөзү жакшы болот. Анан аял жанагындай көчөдө жүрсө, мүнөзү бузулат. Характери бузулат. Ар кандай вирус жугат, ар кимдин жанагындай туура эмес эмелери, кыймылдары, жанагындай туура эмес поведениялери, жүрүш-туруштары жугат аялга. Анан жана магазин, детсадта 20 баланы багып аткан келин, жана жаш келин нерв болот, нерв. Улам бир бала бир проблема кылып атат, улам бир 5 мүнөт сайын бирөө проблема кулап кетип атат, жыгылып кетип атат, өкүрүп атат, ыйлап атат, бирөөдү чабып берди. Кыйкырып, өкүрүп, кечке чейин мугалимдерди жанагындай стресс, 35 придурка, 35 бирөөдүн балдары ошо менен кыйкырып, урушуп, кечке чейин 6 саат, 7 саат, 8 саат кыйкырып эметип келет. Анан үйдө каяктагы сүйүү, мээрим, эч нерсе калбай атат үйдө. Үйдө мээрим эмес, үйгө толтура жанагындай тескери эме келет, эмоция. Андай тескери ауралар келет. Ошон үчүн аялды иштетпеш керек. Мүмкүн болсо, айланайын үйдө эле отурчу, үйдө эле карап отурчу. Ошо үйдө эле жана бейиштеги кылып отурчу. Мен эле багайын. Ошо болду. Анан кийин келип мына комфортто отуруп, балдар тарбияланбай калды. Балдар каралбай калды. Балдар бирөөдүн колунда өсөт. Ошол жанагы кичинекейинен баштап ясли, детсад, башка жерде жанагы кечке чейин жүрүп аткан ошол балдарда мерес болот. Алар силерди карабайт, силерди точно таштайт. Ал карылардын үйүнө барасыңар силер карыганда. Булар карабайт, булар башка чөйрөдө өсүп атат, башка бир чужой катындардын колунда өсүп атат. Чужой башка бир аялдардын. Алардын баары жакшы мамиле кылбайт. Кыйкырып, өкүрүп, улам наказывать эткен аялдар. Ошондой жерде өскөн бала силерге эч кандай мээримдүү болбойт. Силерди таштайт карылар үйүнө. Силерди карабай кетип калат. Таштап кетип калат. Мынагу үй деген ушундай бир сонун нерсе. Мына аял үчүн
аялдын королевствосу дейм да, аялдын королевствосу, урматтуу угундар. Бул жерде аябай караш керек, охранять этиш керек. Эч кимди жолотпой тургандай, эч кимге укук бербей, сен келип менин кухняма кирбеңиң буяка. Мен өзүм. Менин ишиме кийлешпегиле, мен өзүм. Мына ошондо урматтуу угундар, үй тартиптүү болот, үй тарбиялуу болот, үй каралуу болот, рахаттуу болот. Мен айтам го, мен жакшы аялың жакшы болгон соң кирсең үйүң бейиштей. Аялың алганың жаман болгон соң кирсең үйүң кепедей, кийимиң сасып чириген, төш сасык текедей дейт. Кийимиң да жуулбаган, оокат бышырылбаган, холодильникте эски муздак 3 күн мурдагы оокатың ичесиң, ана ден соолугуң да жок. Мына ушундай акыбал болуп калат да. Ошон үчүн аялды иштетпеш керек. Аялды багыш керек. Мына батышта келип улам өтпөй, сен үйдө отурсуңбу? Сени иштетпей койду. Иштеген жыргал бекен. Иш деген бул жумуштун үлүшү, жумуштун кулдугу. Раб деген рабочий деп атпайбы? Раб, ошо кул. Бул кулдун үлүшү. Господин иштебейт, урматтуу. Жана кожоюн иштебейт. Калгандар иштейт, малайлар менен кулдар. Анан бирок ошону бул келип жана батыштар, сен жумушка чыгарбай койду, сени кордоп атпайбы деп атты. Ал кордук эмес, урматтуу. Бирөөдүн 20 баласын баккан сага каякта сага жыргал экен. Ол швейный цехте мен кечке чейин бүкүрөй отуруп алдым, кечке чейин машинкаларды эметип, жана көзүңдүн майын жеп, жанагы материалдын чаңын жутуп, бүкүрөй мындай белиң бекчейип, кечке чейин отурган. Кантип ушул сага экен бул? Сыйлоо экен, рахат экен. Бул сый эмес бул, урматтуу. Жана кечке чейин базарда туруп, буттары шишип, тоңуп, үйшүп, кечке чейин ары менен урушуп, кантип ушул силерге экен? Жыргал бекен силерге. Мынтип коткон, өздөрү жыргап иштеп жүрөт деп. Кантип ушул жыргал болсун, жумуш деген. Биз мисалы эркектер көмүр ташып атабыз, жыгач ташып атабыз, үйлөрдү куруп атабыз, штукатурка, муздак, цемент кармап атабыз, муздак сууда иштеп атабыз, музда иштеп атабыз, карда иштеп атабыз, көмүрдө иштеп атабыз, башка жер. Каякта биз жыргал экен. Биз жыргап жүрүп, силерди кор кылып койгон эмес да. Жакшы ажке, 65 суроо күтүп атат. Эфирибиздин жарымынан өтүп калдык. Азыркы ушу депутаттарга сунуш кылып атат, ошол баягы аборт кылган врачтардын мындай жакшы мыйзам кабыл алып, жазага тарта турган кылбасак, биздин Кыргызстандын келечеги кандай болот деп. Бир эле врачтарды эмес, аборт кылгандардын бәрин, даже мына кыз жигит болуп жүргөндөрдү да жазалаш керек. Буларды жазалаш керек. Анткени булар биринчиден нраваны бузат, биздин мораль, этикабыз, биздин менталитетибизди бузат да. Экинчиден булар анан кийин таштап кетип атат, өлтүрүп туруп мусорго кертип атат. Тууп алып туруп. Булар ата-эненин намызын тебелеп атат. Булар биздин улуттугубузду уят кылып атат. Мен айтпадымбы, биздикинен башка жок. Баары биздин кыздар тууп таштап аткан, баары биздин кыздар, өлтүрүп таштап кеткен, баары биздин кыздар. Аборт кылган баары биздин кыздар. Бир эсерин может жана орус кыздар бар, калганы жок. Алда мына түрктөр жок андай түрк. Дуңган жок андай урматтуу аборт кылып таштап кеткен. Вот уйгур, өзбек жок. Бир биздин кыздар, баары биздин кыздар. Ошонун баарын кылып аткан. Ошон үчүн тыйыш керек, урматтуугунда. Давай биринчи болсо административный 100 миң, 200 миң мисалы бозутуп таштап кетти, ошого бир калыңдын штрафын, даже 2 калыңдын штрафын төлөш керек. Анан үйлөндүрүш, үйлөнбөсө камаш керек. Мына шариатта урматтуугунда кыз жигитте жана никеси жок, экөө тең эме болсо, эгерде экөө тең бойдок болсо, үйлөнүлөк болсо, эч качан үйлөнбөгөн болсо, экөөнө тең 100дөн таяк дейт. Эгерде бирөө үйлөнгөн болсо, киши, жана үй бүлөсү бар киши болсо, ага урматтуугундар, ага смертный казнь. Көрдүңүзбү кандай жесткий. Анткени бул бирөөдүн кызын намызын тебелеп атат, абийирин бузуп атат. Бирөөдүн үй бүлөсүнө, бир эле үй бүлө эмес, урууга дейт, уруудун намызын тебелеп атат. Көрдүңүзбү кандай? Биздин
анда бизден уруудан эч ким кызыгчу албай коет деп илгери мына ошондой жесткий болгон. Анан бу жерде кара оюнчук болуп калды. Улам бирөөдү бозутуп кете берет, тигинизин бозутуп кете берет, биягын бозутуп кете берет. Эмне деген эме болуп калды. Анан тигиниз болсо бозуп алып аборт кылып атат улам. Ошон үчүн жесткий кылыш керек. Врачтарды ар бир өлтүргөн үчүн бала үчүн соттошот. Өтө жесткий. Көбүнчө ошол жеке частныйларда болуп жатат. Частныйда бәрін. Ошону мамлекет көзөмөлгө алса деп атат. Эмне үчүн 4 аял алса болот десе эле жаш кыздарды алышат. Жесир, жалгыз бой балалуу аялдарды албайт дейт. Урматтуугандар, мындай да. Эки жол бар. Бирөө иман жолу, шариаттын жолу, мусулмандын жолу. Бирөө имансыздардын жолу, ону Америка, Европа. Өзүңөр көрөсүңөр. Келет да бүт кыздарды келип бир күн 2 күн колдонуп туруп таштап кетет. Күндө таштап кетет. Так. Анан унчукпайбыз. Аларга айтпайбыз, сен 3 балалуу катынды ала албайсыңбы? Оны кемпирди ала албайсыңбы? Эч ким айтпайбыз. Анан бу жерден бирөө келип, мейлі мынауны үй бүлө кылайын десе, кызы чуулат болса. Эмнеге алыш керек? Эмнеге кемпирди алыш керек? Эмнеге 3 балалуу алыш керек? 4 балалуу бирөөдүн балдары эмнеге багат аны? Өзү негизи эмнеге үйлөнүп атат? Бирөөдүн баласын багайын деп үйлөнүп атат. Не деген түшүнүк? Өзүңдүн жеңең болсо, андай жеңең эме өлүп калды. Акең. Ошондо алчы, эмнеге алчы? Биринчиден жеңем тентип кетпесин эми 4 бала менен. Экинчиден ошо 4 бала өзүбүз эле калсын. Бул бир тууганымдын баласы менин эле балам деп ошо алчы. Жанагы казактарда бар экен, амангерлик деп айтат да. Бизде болгон. Жанагы агасы өлсө, иниси алган. Бул болгон. Ошо эми бузулуп кетпесин. Жеңем бузулса, баланчанын баягы келини бузулуп жүр. Баланчанын катыны бузулуп жүр деп айтпасын. Бул чоң намыс болду. Анан ошону өзүбүз эле калсын, бала деле биздики. Бул келин деле биздики болуп калды. Мына мисалы мындай да, алгандан кийин келин ошол тарап болуп калган. Бу кызды бергенден кийин болду. Кызды айтчы, мына бүттү, кызым, эми сен булардын бүлөзүсүң, биздики эмессиң. Эми буларды кызың. Биз кайтпа, айланайын кызым, кайтпа бияка. Кайтсаң жол жок. Баягынын кызы келиптир, ажырашып келиптир. Мурда даже өлгөндө да келчү эмес, урматтуугандар. Ошондон эле кой бул биздики деп өзүнүн бүлөзүндөй, өзүнүн үй бүлөзүндөй мамиле кылчу да. Анан азыр биз жанагындай айттык го, жана орусташтык, культурный болуп кетти, өтө культурный. Анан ар ким менен кошулуп атат да, культурный. Мына бул эч ким унчукпайт да, мына сүйүү деп коет да ошону. Бул зина, урматтуугандар, эч кандай сүйүү эмес. Зина өтө ыплас, өтө чоң күнөө, өтө жаман, кир нерсе бул. Бул зина деген. Бузукулук бул. Ошон үчүн бузукулукка жакындабагыла, бул өтө аябай ыплас нерсе дейт да. Шарият ошон үчүн эч качан жакындабагыла зинага. Акыретте никесиз жашоого. Акыретте төрөлбөй калган баланын алдында ата-эне жооп береби дейт. Ал бала үчүн биз кылган преступление, урматтуугандар. Кылмыш кылдыңбы, аборт кылып салдың, да бир нерсе салдың, жооп бересиң. Экөө тең жооп берет. Эркек да, аял да жооп берет. Эмне үчүн эркектер жоопкерчиликтен качып, чечим аялдын мойнуна түшүп калат? Мындай да, мына эркектер, урматтуугандар, бул эркектер жанагы катын эле болуп калды булар. Мен азыр айтам да, силер жанагы тойганда тойду силер бербейли угла. Кыз тарап берсин эми. Силер күйөөгө чыгатсыңар, силерди сразу приватизация кылат. Ошол аял алып коет жанагы. Силер эметип салтанат кыласыңар, жанагы президенттеги кылып келатасыңар, мынтип. Жана 4 машина, 5 машина. Ошол силерди приватизация кылат. Ошол силерди полный өзүнө алып алат. Атаңа, энеңерге калтырбай. Ата-энеңерге бир тиын бербейсиң деп алып алат. Ошон үчүн силер той бербегиле, эркектер. Силер жанагы коштошуу аземин өткөргүлө. Ыйлап коштошкула ата-энеңер менен. Кеттим эми мен бирөөдүн колуна деп. Аялдар жанагы эркекти приватизация кыла турган аялдар. Силер той бергиле. Силер ушундай хан сарайда тойлорду бергиле, мына мужикти алып атабыз биз деп. Анткени силер алып коюп атасыңар мужикти. Эми баары тескери болду.
Ошон үчүн тойду ресторанда жанагы мына тойканаларда аялдар бериш керек. Анткени силер эркекти аласыңар бөлө кылып. Прямо үйүңөргө киргизбесеңер да, баары ошону полный эксплуатациялаңар. Даже ата энеңизди бир тиын калтырбай коесуңар. Бүт эркек сыягы жок болду да. Мына урматтуу эркекти ата эне эркекти эмнеге багат? Мени баксын деп багат. Жакшы келин алып келсин, мени карасын экөө. Мени баксын ушу балам деп. Келип мени ушу кел бир катын келип алып койсун буну. Дейт. Мына келин келет да, менин балам алып кетип калат. Ошон үчүн эмес. Кызыбызды ошентчүбүз. Мына урматтуу салт десең, мына карагыла салт. Салт ушундай. Салтта кызыбызды беребиз бирөөгө. Кичине мындай фиктивный бир тыйын үчүн ал еще биз өзүбүзгө эмес. Ошол тыйынды биз келип кайра сеп кылып беребиз, той кылып беребиз, кызыбызга кийит кылабыз, башка кылып беребиз кайра. Да өзүбүздүн кошуп беребиз. Анан берден келип сатып атат, анан башка болот да. Бул жөн эле фиктивный бир эме мындай. Мизерный плата дейт го, мизерный плата. Кайра эле баарын өзүнө кошуп беребиз. Бир козунан бир жилик жейбиз, может, 2 жилик. Болду. Калганын баары биздин расход адам да көп болуп кетет. Ошонун баары жанагы туура эмес, биздин салтыбыздын баары бузулду, урматтуу. Салт бузулду, калбаган эч нерсе, баары өзгөрдү. Баары тескери болду. Жашообуз ушундай болду, тескери. Мына эркек балабыздын баарын алдырып беребиз келинге. Анан отурабыз, кемшей отурабыз. Ачка карай турган балаң жок. Карай турган кишиң жок. Аборт бул айласыз чечимби же жоопкерчиликтен качуубу дейт. Аборт деген бул чоң акмактык, чоң кылмыш, урматтуу, кылмыш, жооп бересиңер. Адамды өлтүргөндөй статья менен жооп бересиң. Адамды өлтүрдү деген статья менен. Болду, мына аборт жана биринчи ай өткөндөн кийин болду, силер уже чоң киши болуп калды уже. Анан силер ошого кыямат күнүндө урматтуу силер ойлобогула жалган башка деп. Мына биз айткан нерсенин баары болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына жүздөгөн нерсени айтып кеткен аламаттар, кыямат болот. Мына баары болуп атат. Азыр мына Иран, Израилде согуш, бул чоң согуш, Армагеддон дейт го, ошол азыр болот. Силер али дажал чыгат, анан кийин кыямат болот, анан көрөбүз аны. Анан бүт баары урматтуугундар, ар бир кыймылыңар кыямат күнү чыгат дейт. Силердин териңер айтат, сүйлөйт, бутуңар сүйлөйт, колуңар сүйлөйт. Ушул бут менен буяка барган, муяка зынага. Ушул кол менен кучактаган, ушул кол менен зорутаган, дагы башка. Ошонун баарын токтотуш керек, урматтуу. Бул биздин салт эмес. Андай кыз жигит болуп жүрүү, никеси жок бирөө менен жүрүү, бирөөнүн аялы менен жүрүү. Бул биздин салт эмес, биздин адеп эмес, биздин жүрүш-туруш эмес, биздин жашоо эмес, урматтуу. Бул бүт баары ыплас башка элдердики. Жанагы айттым, мына батыштар келип, батыш, мына батыштын эмеси бүт. Жок аларда үй бүлө. Аларда сүйүү жок. Даже үйлөнбөйт. Үйлөнсө бир жумада ажырашат. 500 жыл үйлөнсө 500 жыл ажырашат. Силер келип ойлоп атсыңар, ошо мына ошоктон үлгү алабыз деп. Алар бизден үлгү алыш керек. Эми биз да үлгү болбой калдык. Биз да уже ошолордой болуп калдык. Эч кандай адеп жок, эч кандай уят жок, эч кандай тартип жок болуп калды. Мындан канча жыл мурда ошол Дилмүрөк адеп акылак маданият борбору аборт жөнүндө бир ролик тарткандар эчке. Руслан Макешев деген жигит, башкалар ушул тартып анан баягы баланын кол бутун кесип атканын, анан жанагы тыйынды коюп, анан бала апаке, атаке мен аборт кылбачы деп аябай мындай таасирлүү болгон да, ошол окуялар коюлуп, анан ушул аборт кылбоонун алдын алуу жолдору, же болбосо бир талим тарбия кантип токтотобуз сизге? Же роликтерди жасаш керекпи? Эмне керек? Тилекке каршы тилекке каршы ушул жөнүндө эч ким унчукпай атат. Мына канча жылдан бери, мына 35 жылдан бери идеологдор унчукпай жүрүп, мына аябай жаман нерсе болуп атат, мына зина деген, зина. Аябай мына кыз кезинде бүт баары зина кылып атат. Бул келечек жанагындай болот. Сөзсүз чыгып келет, аборт кылып келет. Көбү еще дагы азыр өлгөндөр бар. Мен ошо айттым го жана, кыз жигит дегенди закондун түрүндө токтотуш керек. Себеби де канча кыздар уксуз ичип өлдү, канчасы азыр өлдү, канчасы зоруталып атат. Кыз жигит болуп, тим эле жакшынакай жүрмөшөтү, алып барып бир дары-пары берип туруп, анан кийин зорутуп атканы бар, жатып алып атканы бар.
бузуп койгону бар, дагы башка болот да. Ошону тартипке келтириш керек. Анан тарбия бериш керек. Эч качан зина кылбай турганда, эч качан эч кандай чужой кыз, чужой эркек менен жатпа. Жолоо, кол кармашпа, өбүшпө. Нике болбойнча. Ошондой жүрүш керек да. Эч кандай жок алдар. Келип жомокторду айтып жүрүп, бир жомокторду айтып жүрүп. Анан Манас менен тарбиясы, Манаста ушун жөнүндө жазып койтур, Манаста. Манаста үй бүлө жөнүндө жок эч нерсе. Манаста мына майзаны карма, сай, душманды сай, өлтүр, кыр, жол, куала. Ошол Манастын бери. Ал героический эпоста. Башка да бул башка урматтуугунда. Эмне үчүн бүгүн аборт кадимки көрүнүшкө айланып баратат дейт ажыке. Аборту да жанагы андан башкасы да бүт баары урматтуугунда көнүмүш болуп, жана эч бир күнөө эмес, эч бир уят эмес болуп калды. Ушундай чоң, ушундай бир ыплас нерсе биз үчүн эле оюнчук эле болуп калды. Барып мына пластмассовый кукланы алып туруп мусорго көтөргөндөй эле. Эч кандай адамгерчилик эмес, урматтуу. Бул эң жеткен зөкүрлүк, эң жеткен мерестик, жырткычтык бул, урматтуу. Келип, анагы врач кычкач менен башын өзүнчө жулуп, колдорун өзүнчө жулат, жанагы ушу киши болуп калган ал жанагы. Эме, плод, түйүлдүк. Ошону келип жана кычкач менен жулуп атат колдорун, буттарын. Анан эмеден карап көрсө, жанагы кычкач жакындаганда буттун кадимгидей тартып атты жанагы эме, бала. Урматтуугундар, эмнеге болуп баратабыз, эмне болуп баратабыз биз? Кандай эл болуп баратабыз? Ошону кайтыш керек да. Токтош керек. Муну апалар деге айтпайт экен. Жигит менен, наоборот, жигит менен жүрбөйсүң дейт экен. Жигит менен жүрбөгөн кызды жигит менен жүрбөйсүң. Өлүңдөрөйүн. Күйөөгө менен чыгасың, жигит менен жүрө албайсың, жүрүп дейт. Жигит менен жүрө ал деген, жигит менен жат деген сөз эмне? Азыр жатат, сразу жатат. А сен ойлогула, мындай илгеркидей кат жазышы, бири-биринен уялып жүрөт экен деп. Жок андай. Азыр түз эле жүр жатабыз дейт. Же кыз айтат, же бала айтат. Болду. Сурабай жакшылап кыздардан сурасаңар, кандай экен? Айтып берет. Жок азыр, баягыдай уялуу жок. Баягыдай кол кармашуу деле жок. Сразу шымын колуна салат мына. Жаш турмушка чыга элек кыз кош бойлуу болуп калса, коом аны кантип колдошу керек дейт. Аны колдош керек аны. Жерге кир деп сөгүш керек. Апалары, башкалары эч кандай колдоо жок. Ошону бир чалга берип салыш керек сразу, давай тиймияка. Илгери ошондой болгон, илгери жанагындай бир нерсе болсо, аны чалда алмак эмес. Атаң ушундай бузук кызды деп. Бир тилекке каршы бир айттым го, бир кызыктай эл болуп калдык да биз. Тилекке каршы. Күйөө аборт кыл деп талап кылса, аял эмне кылыш керек? Урматтуугундар, мындай да күйөөгө туура нерседе моюн сунуу бар. Анан эгерде преступление жанагындай кылмышка түртсө, анда моюн сунуу жок. Анда ата-энесине айтыш керек. Мындай болуп атат акыбал. Ушундай атат. Анан ата-энеси келип разборка кылыш керек. Күйөө бала менен. Неге мындайсың деп. Мына урматтуугундар, биз ушундай айттым го, жанагындай аябай эме болуп калды. Улуу муунда эч нерсе билбей калды. Мына үйлөнүү маселеси, той маселеси, салт маселеси эч нерсе жок. Мужик эч нерсе билбеген мужик болуп калды. Ана аялдар да тойду өткөрсө эптеп эле бир нерсе шоу болуп туруп. Ар нерсени гүл, бül, бир нерсе, торт, жанагы конфет, корзинка, себет, салат, палат ушу менен келип туруп, паф-пуф, музыка, кыйкырып, өкүрүк менен өткөрүп салса, анан болду, анан кийин кутулдум деп атты. Анан эртең ошо башталат да баары. Азыр шарт жок деп баладан баш тартуу канчалык туура дейт ажыке? Жанагындай азыр кээде пландаштырыш керек, анан тигиндей мындай деп баштап атпайбы, ошол канчалык? Ошонун бүт баары жалган. Азыр биз аябай жыргап жашап атабыз. Мен өткөндө эле айттым, мына хан жантайда жеген эмес мындай тамак деп. Хан жантай эттен башка эч нерсе жеген эмес, урматтуугундар. Жанагы биз жеп аткан жанагы апельсин, мандарин, банан, санан бир нерселер, түрлүү жанагындай суши, пуши жеп атабыз го, жанагы гриль жок, хан жантай жеген эмес. Хан жантай ошо эттен башка эч нерсе жеген эмес. Нандай да жеген эмес. Боржок да жеген эмес ошо. Анан кийин келип алып, шарт жок.
Анан кийин баланы өлтүрүп сатыш керек, анан баланы детдомго өткөрүштү. Эмне деген эме? Будан 100 эсе кыйын шарттарда намыс менен татыктуу жакшынакай жашаган урматтуулар. Мына көң каалаган, отун терген, тезек, ошо менен чайганатка ошо менен коноктошкон, ошо менен жанагындай кирин жууган суу жылытып алып казанга. Азыр эмне деген мына эмени сайсаң, тефалың 2 минутта чайың даяр, газды бир бурап койсоң оокатың даяр. Жанагы эми айткандай Турсунбек Кабатов айткандай, биздин ата бабалар бизге эң сонун, эң жеңил оокаттын эмесин өтүр. Этти казанга саласың, анан кийин тузду саласың, отту күйгүзүп койсоң, болду. Даяр оокат. Ушундай рахат, бейиштей да, бейиштей жашоодо келип отурубузда биздин жашообуз келбей калды, туура эмес болот деп. Конечно, эгер комфортабельный байдай жашайм десеңер, комфортабельный жашайм десеңер, ушундай болот деп. Комфортабельный бузат силерди, урматтуулар. Комфортабельный жашоо бул жакшы эмес. Бул бузат силерди. Силер ушундай балдарыңар жалкоо болот, ушундай балдарыңар эч нерсе кылгысы келбеген болуп чоңоет, чөйүлчак. Анан кийин турмушунда көрөт кордуктун баарын. Ата-энелер балдарына бул темада кандай тарбия бериш керек ачке? Өтө көп тарбия бериш керек, урматтуулар. Жашоодун шартын жакшы түшүндүрүш керек. Уят, намыс, ошонун баарын үйрөтүш керек. Жоопкерчиликти үйрөтүш керек. Акшаш керек. Мындай нерсени кылба деп. Жолооң сен, мына кыздарга жолоо, эркектерге жолоо деп аябай тарбия бериш керек. Энполор ушул жүрүш керек, көрүш керек деп тарбия беришет. Энполор башынан баштап булар жанагы Шапиро деген акмак бар болчу илгери. Ошол жана 5 класстан бекен, 7 класстан бекен түрлүү жанагы катнаштын 31 жана эркек менен аялдын катнашын 31 формасын чыгарыпты да, китепке жазып. Анан анда эмне койду? Жашоодун сергек мүнөзү деп. Ошону мектепке киргизип, ошону бүт бәрін обязат етіп, березіңе сабақ деп. Анан кийин мугалим келип көргөзүп беришкен, кантип жанагы презерватив кийгизгенде. Ошондой акмактык болчу. Анан биз жогорку сотко эмеге чейин бардык. Жогорку кеңешке чейин бардык. Бул эмне деген акмактык? Мен ошодон эмеге айттым, жанагы Шапирого. Шапиро, сен врачсың да өзүң. Бул эме болчу, замминистра здравоохранения. Анан качандан бери ооз сага половой орган болуп калган. Эмне деген сен шермеди. Анан депутаттар таң калды, ушундай да бар бекен ичинде. Карабайсың, окуйсуңар, ичинде 31 түрлүү секс деп турат. Мына ошондой акмактардын баарын жайылтып, урматтуулар. Түрлүү жол менен жайылтып атат. Биз байкабаган нерселер келип атат. Жана тренингдер, андагы ысык көлгө тил үйрөтөм демишетип, английский үйрөтөм деп алып барып туруп бузатат эркектер демелерди. Кыздар үстүн наркотикти үйрөтүп атат. Жанагындай аябай жанагындай ыплас кинолорду көргөзүп туруп, презерватив берип, мына жаткыла деп үйрөтүп атат. Ошонун баарын сак болгула, урматтуулар, балдарыңарды, аябай кыздарыңарды өзгөчө сак болгула. Жанагындай жөрбөгүлө лагерь магерзе. 14-15ке чыкты, өтө опасный. Жана переходунда той. Өтө уже жанагы эмес бышып калган, уже половозрелый возраст дейт. Ошо эмес бышып калган булар. Ошону жөрбөгүлө эч жакка чыгарбагыла. Сөйдөн бузулат. Бузуку көп. Джунглидей, джунгли. Эч кандай тарбиясы жок коом бул. Бул коом жанагындай тарбиясыз коом, имансыз коом. Эч кандай иман жок. Иман ыз калбаган. Уят жок. Намыс жок. Адеп жок. Тарбия жок. Мына ошондой коомго жөрөсүң. Анан кийин кызыңар каналга секирип атат, өлүп атат. 9 этаждан секирип атат. Мына ошо результат болот. Азыр 80 сурообуз күтүп атат ачке. Убактыбыз 5 мүнөт калды. Дарыгерлердин бул маселедеги жоопкерчилиги кандай болот дейт? Врачтардын. Бул дүйнөдө жетеби? Бул дүйнөдө жанагы максатын алып жасап атпайбы ачке? Жок, бул дүйнөдө закон изилет бул. Бул дүйнөдө. Анан жанагы бекитип кылганы бекинген үчүн эле соттолошуң. А жанагы бала өлтүрүү деп эч ким соттобойт буларды. Мен болгондо мен буларга көргөзөтөм да. Ошо алган акчасын 10 эзелеп төлөттүлөр кайра. Ар бири үчүн. Ар бир абортко 10 эзе төлөйсүң, 100 эзе. Канча 5000 сом алдыңбы бир абортко 500 миң төлөйсүң. Анан коет эле менен эметкен.
Бир жанагындай нече абортко. бир нече жолу аборт кылган адамга дагы тоо эшиги ачыкпы дейт. Соо эшиги? Тоо эшиги бир нече жолу аборт кылган адамга тооба эшиги ачыкпы. Тооба эшиги. Алла Таала айткан, мен жана ширктен башканын бәрин кечирем деген. Урматтуу ширкти да тооба кылса, ширк да кечирилет, куфр да кечирилет, баары кечирилет деген. Бирок урматтуу жанагы силер ойлогула, кечирет десе эле мындай оп-оңой эле кечирип коет деп. Оңой кечирилбейт урматтуу. Кылмышыңарга жараша болот. Оңой эч кечирилбейт. Тооба деген ушундай эме динге кайтуу деген сөз. Кудайга кайтуу деген сөз. Бул жана биринчи анын 3 шарты бар да. Биринчи мен туура эмес кылдым деп түшүнгөнү. Анан экинчиси надам дейт. Надам деген катуу өкүнүү, катуу ыйлап, бакырып, өкүнүп, чачын жулуп дегендей ушундай катуу өкүнүш керек. Анан үчүнчүсү кайра кайтпаш керек. Экинчи ошо ишти кылбаш керек да. Мен экинчи муну кылбайм мен акмак болуп туруп, мен Кудайым кечир деп жаман катуу кайгырып, капаланып, айтканга жанагындай чачын жулуп, бетин тырмап дегендей ушундай катуу надам, катуу тооба эме кылыш керек да, кайгырыш керек. Анан ошондо кечирилет. Анан анда Кудайдын колунда, урматтуу бизде эмес. Бирөөбүз да кечире албайбыз. Бир да поп кечире албайт. Жана орустарда поп бар экен, эме деп, покаяние деп. Кел, кайсы сынок дейт экен, анан акчаны алып туруп, мейли все типа покаяние кабыл ал деп коет. Жок бизде андай. Вот только Кудай Таала менен бирге бир, урматтуу, бирге бир жолугасыңар. Вот. Анан кийин ошондо мен айттым, урматтуудар, оңой көрбөгүлөр. Бул жактыкындай эмес сот. Жактын соту биздикиндей эмес. Биздикиндей жанагындай паракор милиция, паракор сот, паракор прокурор жок аякта. Эч кандай. 100% урматтуу аякта адилеттүүлүк болот. 100% далилдеп берет. Силер билбеген камераңар менен көргөзүп берет. Мына бүт жанагы мунуну кылганың бар беле деп. Мунуну кылдың беле деп көргөзүп берет урматтуу. Алла Тааланын кудурети, Алла Тааланын камералары, запистери өчпөйт. Эч кандай. Эч ким өчүрө албайт. Ошонун баарын көргөзүп берет силерге. Дарыгерлер дейт, врачтар ажыке. Баланын кемтиги бар деп, баягы десе эмне кылуу керек, алдырсак болобу дейт. Булар айтып берет экен, ар нерсени айтып берет экен, башкалар экен. Мына айттым, бул адамгерчиликтин бир эмеси, урматтуудар. Мынагу бала кемтиги менен болсо керек, аны ырытыш керекпи, өлтүрүп салыш керекпи? Не деген эме? Ошол менин тагдырыма жазылган деп көтөрчү ошону. Ошо баланы өмүр бою көтөрүп жүргөндөр аз деле толтура. Ушундай болгон да бул. Бул ошо адамгерчиликтин эмеси бул. Эми Кудай Таала ушундай берипти бизге сыноо. Эми ошону көтөрөбүз деп көтөрчү да. Анан мүмкүн ал жөнүндө врач алдап койду. Анан кийин 1-2ден кийин өзүңөр деле алып эле салчы, мына оорукчал деп алдырып бересиң да. Күйөө аялын абортко мажбурласа, бул туурабы же туура эмеспи дейт. Күйөө күнөөкөр болот. Урматтуулар, күйөө жооп бересиңер. Эгерде мажбурласаңар, силер жооп бересиңер. Аялыңар да кетпейт, кур кетпейт, ал да жооп берет. Бирок эң чоң күнөөкөр ошо күйөө болот. Айттым го, мен жерде 3 преступник, 3 кылмышкер. Бирөө эркек бозуткан. Анан кийин давай ал деген. Экинчиси катын жана бозоп алып туруп алдырып аткан. Анан үчүнчүсү гинеколог. Ошо гинеколог жана аборт жасап аткан киллер. Ошо үчөө тең убийца деген статья менен келет. Өтө чоң жаза. Урматтуудар, силер ойлогула, бияктыкындай экен, жаза бир колонияда 4 жыл жатып чыгам, анан 5 жыл жатып чыгам деп. Андай болбойт, урматтуудар. Биякта 1000 жылдап, может түгөлүк вообще чыкпайсың. Өлүм болбойт, картайуу болбойт ал дүйнөдө, урматтуудар. Өтүп кетпейт. Түгөлүк дозок. Ошон үчүн коркула, Кудайдан коркула. Жакшынакай жүргүлө, тартип менен болгула, намыс менен болгула, уят менен болгула. Бир аз чыдасаңар, келет. Азыр канча жигит жүр, жакшы кыз болсо алат эле. Жок. Бүт баары кыздар да жанагындай тийбейт. Тием десе мага 3 комната квартира алып бер, эмеден Дубайдан деп жүр. Мына ошо кантип силерди ким алат силерди? Эч ким албайт. Анан жүрөсүң көчөдө жанагындай арыңбай тийишип. Ажыке, арың көзүң кызарып.
Абдан суроолор 100дөн ашык суроолор келди. 90 окулбай кетти. Убакытты өлчөй дагы 1 саат кошуп койсоңуз, ведущий дейт, бизге дагы ошол сабак кирген дейт учурунда. Аны эжебиз бизге башкачасын өткөн деп, Лилия деген биздин көрүүчү. Абдан мындай суроо сунуш пикирлер өтө көп болуп атат эчке. Урматтуугандар, мындай да биз жана сүйүү жөнүндө жана жаштар сүйлөсүн дегенде биз аябай көп талкуу кылганбыз. Ошо окуучулар менен кошулуп талкуу кылчубуз. Буну азыр дагы эмкиде кайрадан дагы берсек ушул эле теманы, бирок жана аборт эмес, ошо мынау жанагы сүйүү деп кыздарды алдап, кыздарды бузуп качып аткан жөнүндө кайрадан кайра бериш керек. Урматтуугандар, бул өтө актуальный тема болгон үчүн кайрадан кайра элдин катышуу менен, элдин талкуу менен болуш керек. Мен мынау мурда КТРдан чыкчубуз да. Ошо чоң телевидение бизге берсе, ошондой передача кылыш керек. Биздин жашообуз боюнча биз айткан аябай жашооду билбеген эл болуп калдык. Тартипсиз эл болуп калдык. Биз балдарыбызды тарбиялай албай калдык, кыздарыбызды тарбиялай албай калдык. Алар жашай албай жатат, бири-бирин түшүнбөй жатат, жашоодун маанисин билбей жатат. Ошон үчүн кайрадан дагы эмки жолугушууда кайрадан улайбыз, ушул теманы улайбыз иншалла. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бул өтө актуал тема экен. Азыр баягы бул жакта да сурап атат ачке. Дажал качан чыгат сурап коюңузчу. Дажал жакында чыгат, урматтуу, чыгары жакын эле калды. Бүт дүйнө чуулап атат. Дажал чыгат деп. Мына христиандардын эмесинде да, китептеринде да, жөөттөрдүн китептеринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүт пайгамбарлар билет деген. Бүт пайгамбарлар ошо мына дажал жөнүндө айткан дейт да. Анан ошо урматтуугандар, биз да уже күтүп атабыз да, мына келет. Бирок келгенде урматтуугандар, ал жакшылык менен келбейт. Ал өтө жаман нерсе менен келет. Фитна менен келет. Фитна деген кырылыш, согуш, аябай кырылыш. Мына азыр могу эмелер айтат го, 7 миллиард киши жок болот деп, мына сионисттер. 7 миллиард киши кырылат деп, кырылыш керек деп. Мына ошону дажал кылат да, дажал. Ошон үчүн дажал мына жакында чыгат да, жакында. Даяр болгула, урматтуугандар, тооба кылгыла, намазыңарды жакшылап окугула, диниңерди жакшылап тартипке келтиргиле, тообаңарды кылгыла. Өтө жакын дажалдын чыгышы. Ажыка Алла разы болсун. Ажыка өзү дагы азыр ошол башка жакта иш сапар болуп шашып атат. 1 саат тез эле өтүп кетти ажыка. Сурангандар өтө көп, суроолор өтө көп болду, сунуш өтө көп. Ошондой болсо да бүгүнкү теманын да ажыка жыйынтыктап бериңиз. Анда дагы бир жолу айтам, урматтуугандар, сак болойлу. Мына нерседен өтө сак болойлу. Жанагы кыз жигит жүрүүдөн, анан жана аборттордон, урматтуугандар, бул кечирилгис күнөө, бул өтө чоң күнөө, өтө чоң кылмыш. Ошон үчүн сак болойлу. Балдарыбызды ошого тарбиялайлы. Жолобозун, бир да чужой кызга жолобозун. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр, өтө көп суроо бердиңиздер. Ошол элибизде ошол никеси бар балдар төрөлсүн деп. Пайгамбарыбыз айтат, ошол нике кыйдыргыла, үйлөнгүлө, көбөйгүлө, кыяматта мен ошол үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанайын дейт. Андыктан ошол нике кыйылган балдар сөзсүз лидер болот экен. Кийинки берүүдөн, ушул насихаттан, марвадан жолушканга чейин буюрса, кийинки берүүлөрдө дагы Аллах таала амандык болсо, сиреде да 3-күндө ушул Кудай буюрса насихат берүүсүндө ушул теманы дагы улайбыз. Кийинки оого чейин саламат болуңуздар.